БК Медиа каналынын пайдалуу кеңештери сиздер үчүн. Жыпар жыттуу, таттуу, ден соолукка пайдалуу бул жемиштен эч ким баш тарта албаса керек. Кайсы жемиш десеңиз, бул дарбыз. Чоң адамдар, жаш балдар, деги эле баары сүйүп жеген дарбыз эмнеси менен пайдалуу? Дарбыздын 90% суудан турат. Анда жеңил сиңе турган фруктоза, глюкоза жана сахароза 13%га чейин жетет. Ошондой эле B1, B2, С, ПП витаминдерине, темир, магний, кальций, натрий, фосфор жана кислоталарга да бай. 100 грамм дарбызда болгону 38 килокалорий бар. Дарбыздын заара кубалоочу касиети баарыбызга белгилүү. Мындан тышкары, тазаланууну каалагандар үчүн да дарбыз табылгыс дары. Дарыгерлер организмди тазалоо үчүн 3-4 күн бир гана дарбыз менен кара нанды кабыл алууну сунуштап келишет. Бул аралыкта тез-тезден заара чыгаруу менен бөйрөктү, боорду жана заара чыгаруучу жолдордун баарын майда кум менен таштардан тазалайт. Дарбыздын ширеси организмдеги холестериндин басымын түшүрүп, өттөгү уулуу заттарды, денедеги шлактарды айдап чыгат. Дарбыздын ичиндеги аппак катмарынын дагы ширесин бөлүп алып, аны алманын ширеси менен аралаштырып ичсе, ал күлгүн өңдүү ширеге караганда 2 эсе пайдалуу болот. Ширенин бул түрүн кан басымы жогорулар, уйку бези, бөйрөк жана боору ооругандар бир күндө жарым стакандан 10 күн катары менен ичүү сунушталат. Дарбыз кош бойлуу аялдар үчүн эң пайдалуу азык. Анткени ал түйүлдүктүн нерв клеткаларынын калыптанышын жолго салат. Дарбыз арыктоо үчүн кеңири колдонулган азыктардын бири. 10 күн дарбыз диетасын кармаган айымдын максаты натыйжалуу болот. Бул күндөр аралыгында дарбызга бир гана кара нан аралаштырып жесе болот. Элдик медицинада жоон ичегинин сезгенүүсүн дарбыздын кабыгы менен дарылоо кеңири таралган. Ал үчүн 100 грамм кургатылган дарбыздын кабыгынын үстүнө жарым литр кайнак суу куюп, муздаганга чейин тыныктырган соң, жарым стакандан бир күндө 3-4 жолу ичүү керек. Дарбыз организмдеги шлактарды тазалоо менен бирге бетиңизге көрк берип, беттин түсүн жакшыртат. Дарбыздагы фолий кислотасы зат алмашууну жөнгө салат. Ошондой эле дарбыз шишик, цистит, жүрөк кан тамырларга, унут жаактык ооруларына дары болуп келет. Дарбызды кимдер жегени болбойт? Бөйрөгүндө чоң өлчөмдө ташы барлар, заара өтүүчү түтүктөрдүн иши бузулгандар, кант диабети менен ооругандар, ичи өтүп, көп кыйналып жаткандар үчүн дарбыз сунушталбайт. Учурда дарбыздар көбүнчө дары менен өстүрүлүп калгандыгына байланыштуу, аны 2 жашка чейинки балдарга берүүгө болбойт. Жол жээгинде сатылган дарбыздардан этият болуңуз. Анткени дарбыз автоунаалардан чыккан уулуу заттарды өзүнө бат сиңирет. Көп учурда кардарлар дарбыздын бышканын текшерип көрүү үчүн ичин кесип берүүнү сунушташат. Эч качан андай кылбаңыз. Кесилген дарбызда бактерия өтө тез тарайт. Натыйжада жугуштуу ооруларга кабылуу коркунучу болот. Дарбызды үйгө алып келгенден кийин сыртын жакшылап жууп, анан кесип жеңиз. Кесилген дарбызды муздаткычта 12 сааттан ашык кармоого болбойт. Дарбыздын нитраты бар же жогун текшерүү үчүн айнек идишке 1 стакан сууга 1 кесим дарбызды салыңыз. Сууңуз күлгүн же кызыл өңдө болсо, анда ал дарбызда нитрат бар. Эгер сууңуз жөн гана бозоруп, тунук көрүнбөсө, анда ал табигый таза дарбыз болот. Табигый таза дарбыз кааласаңыз, август айында алып жегениңиз туура болот. Ар дайым пайдалуу кеңештерибиз сиздер үчүн болмокчу. Андыктан каналга катталып, лайк басып, биз менен бирге болуңуздар.